Ассаламу алейкум, урматтуу биздин убактылуу сыртта иштеп жүргөн мекендештер, агалар, энелер, эжелер, карындаштар, баарыңыздарга биздин касиеттүү кыргыз мамлекетинен, кыргыз элибизден салам айтуу менен бирге эртеңки боло турган чоң салтанатыңыздар биздин кыргыз киносунун дагы бир жаңы барак ачылып аткан ушул Дарагыры деген тарыхый көркөм кино дастан деп атасак да болот, же болбосо кыргыз мюзиклы деп атасак да болот. Кандай деп атасак ошондой деп аталсын. Кеп аталышында эмес, кеп затында. Мына ушунун бет ачары Москва шаарында өтүп атат. Ушунун бет ачарына чакырылган болчумун. Ошол чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Барууга даяр элем. Тилекке каршы биринчиден аябай кыска мезгил болуп калды. Экинчиден бул жакта дагы биздин мындай бир максатка коюлган иш аракеттер бар эле. Ушундан улам бара албай, жок дегенде ошол тасма аркылуу куттуктап коюуга туура деп мен сиздерге ушул жылуу сөзүмдү арнап коюуну туура көрдүм. Биринчи кезекте ушул кинону, тасманы жараткандарга, чыгармачылык топко терең ыраазычылык билдирем. Россия Федерациясынын атынан катышкан, продюсерлик кылган азаматтарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Менимче бул биринчи жолу жаралып атат. Кыргыз эгемен тарыхындагы ушул биргелешкен Кыргыз Россия чыгармачыл топтордун биргелешкен бир кино тасмасы болуп атат. Экинчиден ушул эгемен Кыргыз Республикасы тарабынан жаратылган кино тасма Россиянын кенен кинотеатрларына чыгып аткан, кино базарына чыгып аткан биринчи тасма деп атасак болот. Алгачкы кадамыбыз куттуу болсун. Бул ак жолтой болсун кадамыбыз. Мындан аркы дагы жүздөгөн, миңдеген кадамдар биргелешкен кино тасмалардын жаралышына себепчи болгон кино тасмалардан болсун. Мен ушул биздин жаш жигиттер, жаш кыздар ушул тасманы жараткан, мамлекеттен көз каранды болбой өз каражатына жаралган тасма катарында сыймыктануу менен кабыл алдым. Дагы бир жолу айтам, сиздердин чакырууңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Барып ошол жерде катышып, араңыздарда болсом керемет болмок, бирок алдыда дагы көптөгөн жакшылыктар бар. Кудай буйрса, биз чогуу болобуз дайым. Россия тарабынан келген, колдоо көрсөткөн продюсерлерге айтарым, бизде мындан да башка жакшы долбоорлор бар. Биргелешип иштешчү, эки элдин тагдырын, эки элдин тарыхын чогуу чагылдырган бүгүнкү заманбап кино тасмаларды жаратууга долбоорлорубуз бар. Кудай буйрса, анын үстүнөн дагы иштейбиз. Себеп эч бир тармак ушул маданият тармагы же болбосо анын ичиндеги кинематография тармагыдай элди жакындаткан, элди бириктирген тармак жок эсе болуп эсептелинет. Биз киного аябай каттуу маани беришибиз керек, ага көңүл бөлүшүбүз керек. Баягындай ууру, качкы же болбосо каракчылык, жардыруу, өлтүрүү, тоноо деген сыяктуу кинолордон менимче тажап бүттүк. Биз руханий баалуулукка баш урушубуз керек, түбөлүктүүлүк баалуулуктарга баш урушубуз керек. Мына ушул багыттарда Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерди чогуу жаратабыз деген ишенимдемин. Эртең 1-2, 3 май күндөрүндө Россиянын бардык кинотеатрларында ушул Дарагыры деген кино тасма коюлуп баштайт. Россия Федерациясынын аймагында ошол жакта жүргөн биздин мекендештер сыртта жүрсө дагы керемет кыргыз жерлерин, кыргыз тоолорун, кыргыз сууларын, кыргыз кийимдерин, биздин өзүбүздүн элибиздин нукурамында бир көзгө басар, биздин мактанаар болгон бардык тармактарыбызды көрүп, алыста болсоңуздар да кайсы бир деңгээлде өзүңүздөрдүн сүйгөн жериңиздерге, керемет мөлтүр сууларыңыздарга, мыкты көк шибер тоолорго чыгып келип эс алып каласыздар го деген үмүттөбүз. Мына ушул кинода дагы бир жолу айтам, сиздерге ыраазычылык жараткандарга, биздин Бишкек, Москва шаарындагы маалымат борбору ушул ар бир кыргыз жаранына жеткирүүгө жасаган аракеттер үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Ошол жердеги жигиттерге, кыздарга дайым биргеликте ушул чыгармачыл инсандар менен чогуу болуңуздар деген тилегимди билдирем.
биздин мекендештерге ушул кино тасманы көрүп, жыргап, жакшылап эс алып калыңыздар. Майрам күндөрүндө көңүлүңүздөр көтөрүңкү болсун. Ар дайым жыргап, жадырап, жайнап, биздин элибизге, жерибизге алты саныңыздар аман келишин Аллахтан сурап калам. Баарыңыздарга ийгилик, келе жаткан майрамыңыздар куттуу болсун. Дайым жакшылыктарда жолугушуп жүргөндү насип эткен болсун. Бар болуңуздар.